Германияда илимдин доктору болгон кыргыз кызы Оксана. Оксана Исмаилбекова Нарын облусундагы көп балалуу чоң үй-бүлөдө туулуп өскөн. Анын балалыгы мобилдик телефонсуз шахмат ойноп, китеп окуп, чет тилдерин үйрөнүү менен өткөн. СССР кулагандан кийин Оксананын ата-энеси Орусияга жумуш издеп кетүүгө мажбур болушат. Каарманыбыз бир туугандары менен иштеп, кыйын күндөрдү баштан өткөрүшкөн. Бирок бул кыйынчылыктар анын билим алуусуна тоскоолдук жараткан эмес. Ал англис тилин 2 сааттык жолду жөө жүрүп, кошуна айылдагы мектептен үйрөнгөн. Оксана Борбор Азиядагы Америка университетинде антропология багытында бакалавр, Улуу Британиядан магистр, Германиядан PhD даражасын алган. Анын илимий иши өз бала жана кан байланыштары деген аталыш менен китеп болуп басылып чыккан. Оксана учурда Берлиндеги белгилүү изилдөө борборунда илимий кызматкер болуп иштейт. Ошондой эле Галве шаарындагы Мартин Лютер университетинде гендер маселеси боюнча сабак берет.